Түз эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, аны менен мен Нуржамал Алымкулова тааныштырам. Алгач күндүн негизги жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Бүгүн өлкөдө комуз күнү. Бул улуттук аспаптын сайраңы менен президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды куттуктады. Президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонду тажик элин эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Ош, Бишкек шаарларында иштеген өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 нөмөттүк диспетчердик кызматы бүт республиканы камтыды. Премьер-министр Ички иштер министрлигинде реформа солгун жүрүп, милициянын беделин түшүргөн кызматкерлердин тазаланбай жатканын билдирди. Пробация институтунун натыйжалуу иши аркылуу кылмыштуулук деңгээлин кыскартуу күтүлүүдө. Комуз күнү Ош шаарында чоң салтанат менен белгиленди. Жалпы 200дөн ашуун катышуучулар залкар, комузчулар Жеңи жок, Ниязалы, Токтогул, Ыбырай Атайдын күүлөрүн жаңыртты. Быйыл биринчи ирет белгиленип жаткан улуттук аспап комуз сайраңы кала тургундарынын, коноктордун маанайын көтөрдү. Кара өзгөй күүсүн чоң сахнага алып чыгууга Рыскелди менен Баймырза күн түн даярданышкан жаш комузчулар күнү бабалардан кем калбай ээне жеткире чертти. Кээптер деле билет, комузга кызыгып, ушундай алгандар чоңдордон сурасаң, ушундай деп айтып беришет да, билгендер айтып беришет. Бирок комузга деле кызыккандар бар. Көп комузга кызыккандар. Ошо көпчүлүк аз да, азыр комуз серкендер аз да. Бүгүнкү комуз майрамында жаңырып жаткан кыргыз күүлөрү кала калкы коноктору таңдантты. Сулайман тоого саякатка чыккан Сивен комуз күүсүн угуп, эс алуу багынан кете албай турганын жашырбайт. Мен тоо башында жүрүп алыстан укмуш бир күүнү уктум дагы тоодон ылдый түшүүгө шаштым. Улуу жибек жолунда бара жаткан көч эски базардагы соодагерлер, алармандар баарын көз алдыман өткөрдүм. Анан кызыгы түшсөм мында жүздөгөн комузчуларды көрүп, алар черткен күүлөрдү угуп кете албай турам. Күүлөрү тарыхы, маданияты терең элден кабар берет. Акыркы учурда кыргыз күүлөрүн улуу комузчу бабаларды унутуп баратканын жаштар моюнга алат. Ошондуктан комуз күнү өз учурунда белгиленгенин туура көрөт. Көчөгө чыкпаган, качан көрүнбөгөн, телефон карап, кулагына наушник кадап алып, неме кылышат, бирок кыргыз күүлөрүн укпайт. Музыка бүт эле жанакындай музыкаларда мааниси жок эле музыкалар. Азыр жок, комуз күүлөрүн угушпайт, азыр только зарубежный ошондой эмелерди угушат да, музыкаларды. Президенттин демилгеси менен комуз күнүн белгилүү аймактарда колдоого алынып, дем алыш күндөн тарта сайраңдоодо. Бул белгилеген күндө биз даталуу күндө комузчуларга ушул өзгөчө майрам болсун деп атайын жандуу үндөр менен, жандуу музыкалар менен, жалаң гана комуздун колдоосу менен концерт коюп жатабыз. Бүгүн акындарыбыз келген, комузчу ансамбльдерибиз келген, комуз менен ырдаган жаш кыздарыбыз келген, балдарыбыз дагы келип, бүгүн өзгөчө концерт коебуз. Айрыкча бул жерде ошол жаштар, негизги басым жаштарга жасалган. Айтсак, комуз күнү алгачкы жолу эми ар жылы 9 сентябрь күнү белгиленет. Аны жалпы калк кубануу менен колдоого алууда. Жаңылтурду Маматова, Бекжан Ырысбай уулу, ЛТР, Ош шаары. Кара Суу районундагы эс алуу багында таңзаардан кыргыз күүлөрү жаңырып, улуттук аспап даңазаланды. Таланттуу окуучулар менен өнөр адамдары 3 кыл комузда кыргыз күүлөрүн чертип, комуз күнүн сайраңдады. Улуттук кийимчен муун улуттук аспапта кол ойнотуп, Кара Сууда эс алуу багында өзгөчө күүлөр жаңырды. Мектеп окуучуларынан тартып, улуу муун Айтылуу Атайдын маш ботой күүсүн чертти. Комуз күнүнө райондогу балдардын музыкалык мектебинин жаш комузчулар тобу да коштоду. Анткени алар атактуу комузчу Болуш Мадазимов атындагы мектепте таалим алат. Комузду чимерилте күүлөгөн Айганыш Сатыбалдиева жеткинчектерге улуттук аспапты үйрөтөт. Комузду өзү 15 жашымда колго алдым. 4 жыл болду ойногонума. Көптөгөн чыгармаларды, күүлөрдү, ырларды үйрөндүм. Ошол устатыма терең ыраазычылык билдирем.
Өнөр мектебинин жаш таланттары көптөгөн кыргыз күүлөрүн жаңыртты. Окутуучулардын айтымында аймакта комуз үйрөнүүгө балдардын шыгы артууда. Жаштарыбыз комузга аябай кайрадан кызыгуу көп болуп атат. Мисалы бир эле кыргыз улуту эмес, биздин кара суу шаарыбызда өзбек улутундагылар келип 2-3 жылдан бери сабак алышып, комузду үйрөнүп атат. Бул деген комуздун өсүп өнүүсүн билдирет. Жаштардын кызыгуусу аябай жакшы. Тылдуу комуз эч бир башка улуттарда жок. Мен ошо менен сыймыктанам. Ушул комузубуз менен Кыргызстанды көп чет өлкөлөрдө бар жокто даңазалап келе атабыз. Бардыгы таң калып атат. Мына ошолорду көрүп андан бетер сыймыктанып атабыз. Ушул комуз майрамы кылып койгонуна өтө рахмат айтабыз. Улуттук музыкалык аспап комузду даңазалоо аркылуу кыргыздын көөнөрбөс күүлөрүн элге жайытууну көздөгөн иш-чаралар бүгүн Кара Суу районунун ар бир айылдарында, билим уялары, бала бакчаларында да белгиленүүдө. Самара Асанова, Тайрам Атчан уулу, ЛТР Ош облусу. Комуз кыргыз жаралгандан берки жашоосунда эри шаркак жүргөн эзелки музыкалык аспап. Муну далилдеген фактылар Манас эпосунда атактуу манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантында кездешет. Кыргыздар комуздун коштоосунда жаман жакшы кабарларын угузушуп гана тим болбостон, чымчыктын сайраганынан тартып аламатка чейин табигаттын ар бир кубулушун күү кылып чертип келишкен. Эзелки тарыхы жана терең философиялык маани маңызы бар 3 кыл комуз күнү бүгүн алгачкы ирет белгиленүүдө. Иш-чаранын жүрүшүнөн кабарчыбыз Айтпөз Рахбек кызы баяндайт. Музыка ышкыбозорунун үй бүлөсүндө туулган эламан касиеттүү комузга аны тагдыр өзү кезиктиргенин айтат. Бул музыкалык аспапта 5 жашынан тарта кол ойноткон жаш талант бүгүн 50дөн ашык кыргыз күүсүн, ал тургай заманбап музыканы комуз кайрыктарына салып черте алат. Өз өнөрү менен кече жакында гана Өзбекстанда болуп өткөн 80 мамлекет катышкан чыгыш кайрыктар артуу масштабтуу фестивалда 1-чи орунду багындырып келди. Репертуарыбыздагы күүлөрдү жөн эле ошол калыпта черте бербей, дагы жаңыча ыкмада иштеп чыгып, ошол эле конкурста Кара өзгөй деген күүнү биз Айбек экөөбүз өзүбүздүн вариантта дагы жаңы түрктарды кошуп аткардык элек. Эми ошол дагы аябай түрткү болду болуш керек 1-чи орун алганга. Анан ошол тармакта эле буюрса дагы алдыга эмгектене бериш керек. Эмгек менен гана ийгиликке жетсе болор экенине ошол конкурста биз дагы бир жолу ынандык. Ар бир жаш таланттын, студенттин Кыргыздын эзелки аспабы болгон 3 кыл комузга көңүлүн буруу жана ага болгон кызыгуусун арттыруу үчүн комуз изилдөөчүлөр жана салттуу музыка таануучулар тарабынан илимий негизде баа берилиши керек. Дал ушул максатта Кыргыз улуттук консерваториясында кыргыз комузу жана комузчулук өнөрү аттуу илимий практикалык конференция болуп өттү. Анда комуздун келип чыгуу, жаралуу тарыхы жана философиялык маңызы баяндалган докладдар окулду. Салттуу музыка таануучуларынын айтымында комузду кеңири жайылтуу маселеси атайын мамлекеттик программага муктаж. Бала бакчалардан тарта бүт мектептерде салттуу музыкалык искусство сабагын кийрүү. Буга мисал Япониянын эле даяр программасын алса болот. Ага жаңы кайра иштеп чыгуунун кереги жок. Себеби ал жерде бала бакчалардын бардыгында сүрөттөр, аспаптардыкы жана ошондой эле алар жана эс алган убакта тамак ичип атканда күүлөр аткарылып турат экен да. Тек гана салттуу музыкалык искусство эмес, аны менен бирге тил, аны менен бирге тарых, аны менен бирге маданиятка тарбиялоо болуп атпайбы? Комуз музыкалык аспабы көптөгөн аспаптардын ичинен 11-чи кылымга таандык болгон Махмуд Кашкаринин түрк тилдеринин сөздүгүндө кездешет. Демек анын жаралуу тарыхы дагы терең экенинен кабар берет. Актаңдай акын Актан Тыныбековдун уулу Табалды Актанов комуздун идеологиясын жаш муунга жайылтуудан мурда анын тарыхын терең изилдөө керектигин айтат. Анткени кыргыз үчүн Манастын орду кандай болсо, комуздун деңгээли андан кем болбош керек. Комуз карап коюп жакшылап ойлонсоңор кадимкери бир татынакай кыз. Демек бул комуз илгери бир баатырбы, же узбу, же акылманбы, же бир ойчулбу, бир кыргыздын улуу аял заты урматына аталган бир. Комуз кыргыз жаралгандан берки жашоосунда жакшы жаман кабар угузуп, оош кыйыш мезгилин, чымчыктын сайраганы сыяктуу табигаттын ар бир кубулушун оонго салып бүгүнкү күнгө чейин эри шаркак жашап келет. Токтогул Сатылганов, Мураталы Куринкеев, Ибрай Туманов, Атай Огонбаев, Карамолдо Орозов сыяктуу залкар комузчулар жараткан классик күүлөр жана оондор дал ушул 3 кыл комузда чертилген. Комузчу Самара Токтоконованын айтымында азырдагы комуз өнөрпоздорунан учубуз кур эмес. Учубуз кур эмес, азыркы учурда аябай жакшы таланттуу комузчулар өсүп атат, өнүп атат, чыгып атат, ойноп атат, дүйнөнү кыдырып атат.
бул деген мына биздин комузубуздун мындайгы кандай десем, комузубуздун келечектеги кыргыз элинин душасынан жаралган комуздун өнүгүшүнө мындай чоң салым кошот дегеним да ушул. Атактуу виртуоз комузчу, комуз чыгармалардын автору Токтогул Сатылганов. Анын колунан 50дөн кем эмес түрдүү жанрдагы комуз чыгармалары жаралып, салттуу музыканын казынасын толуктап келет. Мындан улам комуз күнүндө мындай залкарларга көңүл бурбай коюу мүмкүн эмес. Бүгүн анын эстелигине гүл чамбарлар коюлуп, залкардын ар дайым эл алдына чыгуусун баштаган 9 кайрык күүсү жаңырды. Şu atayın майрам деп жарыялап, моментип президентибиз чоң жарыя бергени бул биз үчүн чоң бакыт. Анткени ушул жан дүйнөгө көңүл бурулуп, мындай чоң майрамды өмүр бою калып кыла турган майрам кылгандан кийин биз кубанбаганда ким кубанат? Мына музыка чөйрөсү өзгөчө кубанып атабыз. Иш-чара атактуу комузчулардын бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган буюмдары жана комуздарынын көргөзмөсү менен уланды. Ыбырай Тумановдун комузун алып келдик. Карамолдо Розовдун оркестрда чертип жүргөн комузун алып келдик. Өздүк комузу бар, бияк тарых музейинде, бирок оркестрда чертилип жүргөн. Залкар комузчулар негизи өзү комузчулар акында болгон. Комузчулар аспапчы да болгон. Комузчулар композитор да болгон. Комузчулар аткаруучу да болгон, ырчы да болгон. Чалакыз Иманкулов атабыз дагы ушу кыргыздын маданиятына, искусствосуна дагы абдан зор салымы бар. Кыргыз руху комуз кылдарында жашап келет. Ал эми аны кийинки муундарга калтыруу, сиңирүү өлкөнүн жана өнөр адамдарынын ыйык милдети. Ошондуктан мындай саамалыктарды салтка айлантуу сөзсүз колго алынат. Бул болсо эми бир эле күн баягы комузду даңазалоо эмес, салттуу музыкага көңүл бөлүү. Ошол учурда эле салттуу музыканын эң чоң бөлүгү катары, эң чоң негизги аспап катары комузга көңүл бөлүү болот. Биздин баягы максат ар бир үйдө кеминде баягы күү чыгып, анан ар бир жаран кеминде бир 5 күнүн атын билип, ошону билип жүргөнүн деңгээлге чейин жеткирүү болуп эсептелет. Комуз күнүн белгилөө боюнча жарлыкка президент июль айында кол койгон. Комуз кыргыз элинин салттуу маданиятында өзгөчө орунду ээлейт. Анткени комуздун күүлөрү өзүнө философиялык ойлорду, жашоо турмушту жана маданияттын өзгөчөлүгүн камтып, муундан муунга өтүп биздин күндөргө чейин жеткирген ыйык аспап. Айтпөз Ыргакбек кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек. Ата-бабанын мурасы кылымдарды карытып келген комузду түбөлүккө сактоо жана аны калк арасына кеңири жайылтуу максатында президент Сооронбай Жээнбеков комуз күнүн белгилөө боюнча атайын жарлыкка кол койгон. Ушул күнү комуз күнү жер-жерлерде белгиленип, ыр күнүн майрамына айланды. Бул маанилүү датага карата Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Таңшы комуз аттуу кеңири программадагы концерт өттү. Анда комуз өнөрүн аркалаган улуу муундан баштап кичинекей комузчуларга чейин таланттары келип өнөрлөрүн тартуулашты. Анын ачылыш аземинин башында өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун кыргызстандыктарды комуз күнү менен куттуктоосун президенттин аппаратынын жетекчиси Досалы Эсеналиев окуп берди. Көнөргүс мурастары жана бай тарыхы бар нарктуу кыргыз элинин баа жеткис көркөм дөөлөтү, элибиздин кан жанынан бүткөн 3 кыл комуз улутубуздун көөнө музыкалык аспабы. Манас эпосу баш болгон дастандарыбыз менен бирге комуз күйлөрү элибиздин көкүрөк рухун байытып, аруулап, аң сезимин жылуулуп, улуттук ар намысыбызды ойготуп келет деп айтылат куттуктоодо. Урматтуу мекендештерим, ардактуу салтанаттын катышуучулары, элибизди өлкөбүздө биринчи жолу расмий белгиленип жаткан комуз күнү менен чын дилимден куттуктайм. Көнөргүс мурастары жана бай тарыхы бар нарктуу кыргыз элинин баа жеткис көркөм дөөлөтү, элибиздин кан жанынан бүткөн 3 кыл комуз улутубуздун көөнө музыкалык аспабы. Манас эпосу баш болгон дастандарыбыз менен бирге комуз күйлөрү элибиздин көкүрөк рухун байытып, арулап, аң сезим жылуулуп, улуттук ар намысыбызды ойготуп келет. Кайгы кубанычыбызды баскан баяндуу жолубузду күйгө салып, кылым сапарын карытып, кыргыз комузу муундан муунга өтүп, урут табелиги катары сакталып келди. Ал мустактан ата-бабаларыбыз өрүктөн комуз чаптырып,
карагай капкак тактырып, ичегиден кыл жасап, 3 кылга жан салып келген комузубузду бекеринен жыгачтан эмес жүрөктө бүткөн комузун деп аздектебесе керек. Айтулуу акын Алык Осмонов 3 буро, жалгыз тээп, 3 кыл комуз, чертилбейт, күгө келбейт, чебер колсуз, караган, көргөн көзгө жөп жөнөкөй, бирок да өнөрү бар, айтып болгус деп жазгандай комузчулук өнөр манасчылык сыяктуу эле элибиздин кош канат өнөр касиетине эгедир. Жараткандын кудурети менен комузчу болуп таанылып, бизге белгилүү болгон Капал, Музокен, Байгазы, Күрөңкөй, Кыдыр Акен, Арстанбек сындуу комузчулардан баштап, кыргыз күйүүсүнүн алтын доорун түптөгөн күү аталары Карамолдо, Токтогул, Өбүрай, Ниязалы, Айдаралы, Чалагыз, Эркесары, Атай, Шекербек сыяктуу залпарлар кыргыз күйүүсүн байытып, улуулардын асыл жолун улап, кийинки муунга улуу өнөрдү даңызалап келди. Баткен шаарында облустун аймагынан чогулган 250 комузчу белгилүү кыргыз күүлөрүн чертишти. Жаш кары дебей комузда кол ойнотуп, оон созгон таланттар шаар тургундарына майрамдык жагымдуу маанай тартуулашты. Кызыл Кыядан тартып Сүлүктүгө чейин келген жаш комузчулар Баткен шаарынын Борбордук аянтына чогулуп, комуз күнүнө карата белгилүү кыргыз күүлөрүн чертишти. Баткенде дагы бүгүн чоң майрам. Жалпы биз ушул комузчулар тобу флешмоб өткөргөн жатабыз. Азыр бул жерде көптөгөн күүлөр ойнолот, музыкалык мектептен, гимназия мектептен, Жомарт мектептен ар тараптуу багы өнөр ээлери комуздарын ойноп, ар кандай аспаптарда өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Биз колубуздан келишинче аракет кылабыз, ушу элдердин маанайын көтөрүп бергенге. Комуз күнү жакшы белгилептир. Кыргызстандын баардык комуз күнү менен куттуктайбыз шайракалардын атынан. Баткенде билим берүү мекемелерине комуз сабагын киргизүү колго алынууда. Бул багытта Лейлек району 8 жылдан бери Устаз Шакир чыгармачылык борбору менен кызматташып, натыйжада комуз ойноону өздөштүргөн окуучулардын саны өскөн. Эми бул демилгени облус аймагына жайылтуу колго алынууда. Бул 1-класстан 7-класска чейин бардык окуучуларга ушул комуз сабагын массовый системалуу өткөрүүгө азыр колго алып, ушул мугалимдерди даярдап атабыз. Демек, ушул Устаз Шакирдин долбоору биз үчүн абдан мындай пайдасы бар. Анткени бала кичине кезинен баштап ушу комуз ойногондо, комуз аспабын кармаганда, ооз комуз, чопочор, бул демек бул аябай мекенчил, аябай ушу кыргызым, мен кыргызмын деген идеология менен чоңоет деген үмүттө болуп, ушул биз муну колго алып азыр жайылтып атабыз. Белгилей кетсе, комуз күнүн утурлай Баткенде мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына арналган жумаалык башталды. Алдыда облус аймагындагы бардык мекеме ишканаларда, билим берүү мекемелеринде мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына жана комуз күнүнө арналган иш-чаралар уланат. Бүгүн Баткен областы боюнча комуз күнү менен баштадык жумаалыкты. Мамлекеттик тил күнүнүн 30 жылдыгы майрамдык иш-чарасын ошо биринчи комуз күнү менен баштайлы деп, мамлекеттик тил күнүнө карата 30 жылдыкка карата конференциялар болот, флешмобтор болот, майрамдык иш-чаралар болот да жерлерде. Ошондой эле комузду кыргыз тилин даңктаган чакырыктар менен Баткен шаарынын борбордук көчөлөрүндө 1000ге жакын адамдар жөө жүрүшкө чыгышты. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен шаары. Бүгүн комуз күнү Чүй облусунун бардык район шаарларында белгиленди. Кыргыз эли эгемендикти алгандан бери калкыбыздын баалуулуктарына өзгөчө көңүл бурулуп, тарыхы терең эзелки элибизди дүйнөгө тааныткан комуз күйлөрүнүн маани маңызына кийинки муунда кулак төшөй баштады. Ошондой эле көчмөндөр оюндарында 1000 комузчу дүйнө элин таң калтырды. Бүгүн Чүй районуна караштуу Аларча жаратылыш эс алуу комплексинде комуз сүйүүчүлөрдүн майрамдык иш-чарасы болуп өттү. Ага комуз жасаган усталар, кол ойноткон комузчулар катышып, анын өзгөчөлүктөрү тууралуу кенен айтып беришти. Республикасынын президенти тарабынан бүт республика боюнча кыргыз комузун, кыргыз маданиятын сактап калуу максатында ушундай жарлары чыкпады президенттин. Ошонун негизинде бүгүн Аларчада ушу комуз күнүн белгилөө иш-чарасын уюштуруп атабыз. Мен ойлойм, бул салтка айланып жыл сайын белгилейбиз.
Бұл жана башында да айтып атабыз, кыргыз бар, комуз бар, кыргыз бар деген жакшы сөз да. Ушул кыргыз эли комуз менен дүйнөгө белгилүү болуп атат. Комуз күнү Нарын шаарында да чоң салтанат менен белгиленди. Таң эртеден тарта Турдакун Усубалиев атындагы Борбордук аянтка чогулушкандарга Жумамүдүн Шералиев атындагы Балдардын искусство мектебинин тарбиялануучулары өз өнөрлөрүн тартуулашты. Негизинен мына ушундай көрүнүштөр менен коштолгон маданий иш-чарада нарыктуу элибиздин байыркы мурастарынын биринен саналган комузга кызыгуулар зор экендиги баса белгиленди. Буга Чакан каладагы бардык билим уяларында атайын кружоктордун иштеп жаткандыктары жана алардын катышуучуларынын республикалык, облустук кароо сынактарда баш байгелерден кур эместиги мыкты далил. Ал эми аталган мектептин тарбиялануучусу Кылым Кастарбекованын дүйнөнүн 7 өлкөсүнөн 700 өкүл катышкан Ысык көл жаш досторун чакырат аттуу эл аралык фестивалында байгелүү 2-чи орунду ээлеши комуз сырын үйрөнүү жогорку деңгээлде экендигинен кабарлайт. Азыркы учурда биздин жаштарыбыз комуз өнөрүнө аябай көп кызыгуулар артууда. Анткени мурдакы союз кезде аккордеон, гитара аспаптарына көп басым жасалчу комуз өнөрүбүз артта калганда, бирок ошол кезде деле өнөрпоздорубуз, комузчуларыбыз аткарып келген чыгармаларды. Азыркы учурда биздин жаштарыбыздын комуз өнөрүнө кызыккандары өтө арбында. Кыргыз комуз өнөрүнө Айдаралы, Жеңижок, Алымкул, Атай, Мейлкан, Шекербек сындуу залкарлар чыккан Талас аймагы комуз күнүн зор шык менен белгиледи. Атай Огонбаев атындагы музыкалык мектепте комузчулар атактуу күйлөрдү шаңшытышты. Талас областында ушул тапта билим берүү борборлорунан тышкары 4 райондук, 1 шаардык музыкалык мектептердин комуз бөлүмдөрүндө кесипкөй педагогдор жаш жеткинчектерге улуу өнөрдүн өздөштүрүп, бүткүс сырларын үйрөтүшөт. Эгемендикти алгандан бери биз өзүбүздүн комузубузду нукура каныбыздан жаралган, ата бабабыздан келе аткан кылымдар бою бул комузду өөрчүтүш керек. Ама көчмөндөр оюнда жакшы эле болду, дагы өөрчүтүш керек бизге. Жалал Абад шаарынын тургундары, музыкалык мектеп окуучулары жана жогорку окуу жайлардын студенттери менен биргеликте комуз күнү белгилешти. Күнүн башы камбаркандан тарта элдик күйлөр жана насыйкат, ой толгоо, кер толгоо күйлөрү жаңырды. Улуттун өзгөчөлүгүн даңктап көрсөтө алган жыгач аспаптын баалуулугу мыкты күйлөрү менен айырмаланат дешет комуз барктаган тургундар. Теманы аймактык кабарчыбыз Кыял Сабирахунова улантат. Эки чейректик бул деген Назира Базарбаева Жалал Абад шаарындагы Балдар музыкалык мектебинде комуз ири менен сабак берет. Өзгөчө шыкты, ар дайым жылуу маанайды сүйгөн жыгач аспап сыяктуу. Музыкалык бардык аспаптар жылуу, жагымдуу маанайды жактырат. Ал дегенибиз музыка жан дүйнө азыгы. Андыктан комуз күүсү кыргыз элинин жан дүйнөсүнүн жан азыгы дейт каарманыбыз. Калпак күнү, туу күнү деген сыяктуу эле кошумча киргизилди. Бул ашыкча деле болгон жок. Комуз кыргыз болуп жаралган, кыргыз түгөнгөнгө чейин кыргыздын жаны менен бирге жаралгандай чертилип жүрүш керек өзү. Ыбырай Тумановдун, Ниязалынын залкар күйлөрү жаңырып, Барпы театрынын алдында жаштар комуз көтөрүп, улуттук кийимдер менен салтанаттууланып жатты. Уже 4 жыл келип атам. Комузду өзүм жакшы көрүп келгем. Ар түрлүү концерттерге катышабыз, ар жерге барып чертебиз. Мен комуз черткенде мен өзүм музыканы жакшы көргөн үчүн мага өтө жагат комуз черткен. Президентибиз Сооронбай Жээнбековдун жарлыгына ылайык 9 сентябрь комуз күнү деп жарыяланган. Бул күн калпак күнү, туу кабыл алынган күн сыяктуу белгилүү дата катары майрамдалары бышык. Анткени улуттун көнөргү салтын улаган кыргыз комузу ар дайым даңкталууга жана ар бир үйдө баалуу улуттук аспап катары аздектелсе деген тилектер айтылууда. Президентибиздин буйругу менен ушул кыргыз элиндеги эң улуттуу оюндардын комуздун ушу күнүн аткаргенге мен аткарылып шунун белгилеп аткандан эң бир туура деп ойлойм. Кыял Сабирахунова, Алманбет Колошев, ЛТР, Жалал Абад шаарынан.
Өлкөдө алгачкы ирет комуз күнү демилгелингени маданият чөйрөсүнүн маанайын көтөрүүдө. Комуз коштоосунда сөздү суудай төккөн Ыдырыс Айтбаев бабалардан белек комузду сувенир катары сактабай күн сайын күүлөп, чертип турууга чакырат. Акындын айтымында улуттук аспаптын 3 кылында кыргыздын маданияты, үрп-адаты, жашоосу камтылган. Комузду сүйгөн төкмө жөнүндө кенен Майра Мурзакулова баяндайт. Идирис Айтбаев алгачкы жолу комузду 4 жашында колго алганда жан дүйнөсү жаркый түшкөнүн эстейт. Жеке өзүм Өзбекстанда төрөлдүм, ошол жакта чоңойдум. Комуз үнү чыккан кезде ушу жырга отуруп калчу анан. Гүлмира деген эжекемдин бир комузу бар экен. Ошону жалынып, суранып отуруп алдым. Бирок тилекке каршы иштебеген, кылдар үзүлгөн, капагы сынган ушундай комуз болчу да. Бирок антсе да ошондо биринчи жолу кармаган комуз ошол комуз болчу да. Кочактап, жыттап, сүйүп коюп гана кайра аманатын кайра кайтарып бергенмин. Карачы кандай сонун керемет мынтип кыймылдатсам колучун. Бүгүн Идирис акын бир эмес 2 комузду, экөөнү тең бирдей барктап, алмак салмак чертип турбаса, комуздары күүгө келбей таарынып калаарын айтат. Бул комуз күндө колго алынып, күндө чертилип турбаса, кадимкидей өз ээсинен таарынып калат. Бир экөөнү тең сахнага чертем, бирөөсүн бул 2 күнү алмаштырып турам. Бүгүн сени черттим, рахмат сага, кое тур, эми моуну алайын деп, эгиз баламды карагандайчы, моуну алайын. Көптөн бери чертилбей калды, могу комузум таарынып жүрбөсүн деп. Чындап эле чертилбей тура берген комуз кылдары жанагындай тартылган бойдон калып кетет, кайра күгө келбейт, кайра тарсаң кайра ордуна турбайт. Анан өзүң чертпегенден кийин, өзүң черткенде мону ол комуз сени, сен муну түшүнүп турушуң керек. Антпесең бири-бирине дал келбесе, сага илхам да келбейт. 9-сентябрь Кыргызстанда комуз күнү белгиленгени акындын маанайын көтөрүүдө. Анткени Өзбекстанда төрөлүп, бөтөн элде комуз үнүн эңсеп, теледен гана уккан жигит мамлекет башчынын демилгесин улуттук аспаптын кадырын көтөрүү, бабалардын көөнөрбөс күүлөрүн кайра жаңыртуу катары баалайт. Акындын айтымында комуздун 3 кылында кыргыз үнү, тарыхы, маданияты, жашоосу катылган. Негизи эң туура. Кыргыз деген кезде башына калпагы менен комузу эске түшөт. Ар бир адамдын оймочу кийген кийими жана боз үйү улуттук каада салт жана салт санаасы эсибизге келет. Ошондуктан өздүгүбүздү унутпоо үчүн өзүбүздүн каада салтыбызды улуктоо керек. Мына ушундай улуктап комуз күнүн белгилеп койгондук бул эч кандай аша чапкандык же бир артыкча бир чыгашаны талап кылбайт. Комуз күнүндө акын элге кайрылып, ар бир үйдө атадан калган комуз дубалда илинбей, күүгө келип бала бакыра чертип турса деген ойдо. Атамдан калган, чоң атамдан калган комуз деп, аны жөн эле сандыкка катып, же жанагы дубалга асып эле балага небереңе тийгизбей тийбе деп сактаганын ордуна, балким небереңдин бирөөсү чертип ошону ойносун. Айтсак, жаш төкмө акын Идирис Айтбаев Өзбекстанда Коргонтөбө районунун Намуна айылында туулган. Ал бала кезден кыргыз тилин сүйүү окуп, 3 кыл комуз үнүн эңсеп, теледен гана угуп жүргөн. Ал 2014-жылы Кыргызстанга келип, Ошмуда комузчу Бекболот Абдувалиевден таалим алып, айтылуу жеңишпек акынды ээрчип, төкмөлүк өнөрүн өөрчүтөт. Бүгүн Идирис Айтбаев кыргыз журту түгүл, өзбек казакка кенен таанымал. Ал бир катар мадани саамалыктардын, эл аралык сынактардын жеңүүчүсү. Бала кезден башкача сүйүп жүргөн болучум, качан жетем экен деп, алыста калып Өзбекстанда күйүп жүргөн болучум. Майра Мурзакулова, Бекжан Ырыспай уулу, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР Ош шаары. Комуз кыргыздын жан дүйнөсү менен ширелишкен музыкалык аспап. Ал кылымдар бою элибиздин кубанычка бөлөп, кайгысын бөлүшүп келди. Анда кол ойнотуп, күү чертүү атадан балага, устаттан шакиртке өттү. Айтылуу комузчу Нурак Абдрахмановдун небереси Адил Мырза Нураков да чоң атасынын жолун жолдоп, кыргыздын сыймыктуу өнөрүн аркалап жатат. Учурда көптөгөн комуз күүлөрүн үйрөнүп, ар кандай кароо сынактарга катышып келет. Теманы кабарчы узгантат. Адил Мырза Нураков айтылуу комузчу Нурак Абдрахмановдун небереси. Жаш кезинен комуз күйлөрүн угуп чоңоюп, комузга болгон кызыгуусу пайда болгон. 8 жашынан баштап Бишкек шаарындагы номер 5 балдар искусство мектебинен билим алат. Кичинекей кезимде апам түштө уктатайын деп атканда же кечинде уктатайын деп атканда телефондон чоң атам күйлөрүн угуп койчу, ошону угуп уктачумун.
Аны ошолорду угуп үйрөнгүм келип, апамдарга айтып, музыкальный мектепке алып келишкен. Мен азыр чоң атамдын 6 күүсүн билем. Дагы чоң атамдай көп күйлөрдү чыгарып, дагы үйрөнгүм келет. Учурда комузда чоң күйлөрдү чертип, ар кандай кароо сынактарга катышып келет. Жаш экенине карабай бир нече эл аралык жана республикалык сыйлыктарга ээ болгон. Жайында Ысык көлдөн эл аралык конкурска катышкам. Ошол конкурстан 2-нчи орунду алып, Алматыга сертификат уткам. Дагы Алматыдан музыка жолу байкоосунан 1-нчи орун алгам. Жана чоң атамдын 70 жылдыгындагы сынакка барып, 7-нчек намы менен сыйлангам. Мугалими Чолпон Алымбекова Адил Мырзага комуз чертүү өнөрү чоң атасы Нурак Абдырахмановдун өткөнүн айтат. Анын мүнөзү кыял жоругу залкар комузчунун дал өзүндө экенине ыраазы. Анткени устатынын элеси ар дайым жанында жүрөт. Ушул Адил Мырзаны карап турсам, мен ушул өзүмдүн агайыма көп нерсесин окшоштуруп кетем да. Моореге жүргөн турганы, мүнөзү, адамга жасаган мамилеси ушул чоң атасынан неберелеринен ушул эле бала алган болуш керек. Адил Мырза Нураков учурда 13 жашта. Күн сайын чоң атасынын черткен күйлөрүн чертип, келечекте мыкты комузчу болууга бел байлайт. Анын бул максаттарын угуп, элибиздин аккан аркан суу агат деген сөзү жөн жай айтылбаганына дагы бир жолу ынанасың. Атабек Баймурзаев, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек шаары. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмонду жана тажик элин Тажикстан Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Кыргызстан элинин жана өзүмдүн атымдан сизди жана жалпы тажик элин Тажикстан Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Бүгүнкү күндө сиздин даанышман жетекчилигиңиз менен Тажикстандын социалдык жана экономикалык жааттагы жетишкен олуттуу ийгиликтери өзгөчө кубандырат. Кыргызстан менен Тажикстан элдеринин кызыкчылыгы үчүн эки мамлекеттин ортосундагы чыныгы достук жана ынак коңшулук мамилелери мындан арда сиздин жеке колдооңуз менен бекемделе берет деп терең ишенем деп белгиленет куттуктоо телеграммасында. Сооронбай Жээнбеков Эмомали Рахмонго чын ден соолук, бакубатчылык жана мамлекеттик ишинде ийгиликтерди, ал эми боордош тажик элине тынчтык жана өнүгүүнү каалады. Тажикстан эгемендик күнүнө карата Рогун ГЭСинин экинчи агрегатын ишке киргизди. Ал саатына 600 мегаватт электр энергиясын иштеп чыгууга жөндөмдүү болуп, суу сактагычтын кубаттуулугу бир кыйла жогорулады. Салтанаттуу иш-чарага аталган мамлекеттин президенти Эмомали Рахмон катышып, ГЭСтин өлкө үчүн маанисин белгилеп өттү. Теманы Айпери Самат кызы улантат. Бүгүн Тажикстан эң негизги майрамы эгемендик күнүн белгилеп жатат. 28 жыл аралыгында коңшу мамлекет социалдык экономикалык өнүгүүдө чоң жыйынтыктарга жетишти. Индустриялаштыруу жана энергетикалык көз карандысыздыкка жетишүүдө дагы чоң кадамдар жасалууда. Буга Рогун ГЭСинин курулушу далил. Гидроэлектростанциянын долбоору 1970-жылдары эле даярдалган. 1976 жылы курулуш иштери башталып, бирок толук бүткөнгө чейин СССР тарапы курулуш токтоп калган. Бүгүнкү күндө Вахш дарыясындагы Рогун ГЭСинде активдүү иштер улантылып жатат. Учурда аталган суу сактагычтын тереңдиги 90 метрди түзөт. Келечекте бул көрсөткүч 1200 метрге жетмекчи. Суу сактагычтын туурасы 700, узундугу 70 метр. Азыр ГЭСте 200 миллион куб метрге жакын суу чогулган. Учурда курулуп жаткан плотинаны 2027 жылы аяктоо болжолдонууда. Бүгүнкү күндө тоннель дагы салынып жатат. Курулушка көптөгөн чет жактагы компаниялар тартылып, 20 миңден ашуун адистер, жумушчулар бар. Ошондой эле көптөгөн техникалар, түрдүү механизмдер колдонулууда. Плотина, вы сами знаете, будет самая высокая. 335 метров это... Өзүңүздөр билесиздер, плотина абдан бийик болот. Ал абдан ишеничтүү, туруктуу болуп салынат. Мен ойлойм, суу сактагычтагы бардык агрегаттар ишке кирсе, Тажикстан жана башка коңшу мамлекеттер кышкы жайкы мезгилде таза электр энергиясынан пайдаланат. Долбоор боюнча Рогун ГЭСинин кубаттуулугу саатына 3600 мегаватт. Анда орун алган 6 агрегаттын ар бири 600 мегаватт электр кубатын иштеп чыгат. Саатына 120 мегаватт электр өндүргөн биринчи агрегат өткөн жылдын ноябрында пайдаланууга берилген. Станцияда азыркыга чейин 570 миллион киловатт саат электр энергия иштелип чыкты.
Тажикстан суу ресурсуна бай. Борбор Азиянын 60% суусу ушул өлкөнүн аймагында. Муну максаттуу пайдалануу үчүн башталган курулуш уланууда. Ошентип экинчи агрегат салтанаттуу түрдө ачылып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон старт берди. Тажикстандын президенти ири курулуштун өлкө үчүн эле эмес, Орто Азияда мааниси бар экенин белгиледи. Samara yani farzandi istiqlali azadi vatani mahbubi mabuda bakar agaz kardani Бардыңыздарды ушундай маанилүү окуя менен куттуктаймын. Тажикстандын элинин жана өкмөттүн атынан бардык чет өлкөлүк компаниянын жетекчилерине, адистерине, республиканын инженерлери, жумушчулары менен кызматташканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Жаңы технологиялар менен коопсуздуктун эл аралык талаптарына жооп берген маанилүү объект курулганын белгилегим келет. Энергетикалык көз карандысыздык камсыздоо өлкөнүн стратегиялык максаттарынын бири. Ал үчүн биз бардык ресурстарды жана мүмкүнчүлүктөрдү мобилдештиребиз. Рогун Тажикстандын тарыхындагы эң кымбат долбоорлордун бири. 2019-жылы анын курулушуна мамлекеттик бюджеттен $222 миллион сарпталган. Гидроэлектростанциянын курулуш жана реконструкциясы, жылуулук электр борборлору, электр берүү линиялары, көмөк чордондор калкты электр энергия менен камсыздоону жакшыртты. Ошондой эле электр жарыгын, жайкысын коңшу өлкөлөргө экспорттоо жогорулайт. Рогун ГЭСинин курулушу республиканын көз карандысыздык жылдарындагы кезектеги жетишкендигибиз. Белгилей кетсек, суу сактагычтагы бардык агрегаттардын курулушу бүтүп ишке кирсе, жылына 17 миллиард киловатт электр энергия өндүрүлөт. Бул Онурек ГЭСинен 1,5 эсе көп. Натыйжада станция Тажикстандагы муктаждыкты жоёт. Да, самый крупнейший системообразующий станция будет, который будет регулировать. Эң ири энергетика тармагындагы кубаттуу суу сактагыч болот. График боюнча бизде 1-4 агрегатка чейин курулушту аяктоо 2014-жылдын 1-жарымына туура келет. Мааниси чоң объекттин ачылышы концерт менен коштолду. Куруучу жумушчулар кубанычын жашырган жок, кош майрамды белгилешип бийлегенге үлгүрүштү. Менде 100%дык кубаныч. Бардык тажик эли үчүн унутулгус күн. Бүгүн бизде абдан чоң кош майрам. Тажикстанда эң жакшы күн бүгүн. Баарына чоң рахмат. Тажикстандын көз карандысыздыгынын 28 жылдыгындагы маанилүү окуяны 140 ата мекендик журналист жана чет өлкөлүк ЖМК өкүлдөрү чагылдырды. Иш-чаранын кечки бөлүгү Душанбедеги Наврузгох стадионунда улантылды. Атайын салтанаттуу театралдаштырылган программа жана майрамдык концерт даярдалган. Айпери Самат кызы, Гүлзада Чубакова, Рыскелдик Өкүлбеков, Хелтир, Тажикстан. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда 13 айыпталуучуга, алардын ичинде экс-мэрлер Албек Ибраимов жана Кубанычбек Кулматовго карата каралып жаткан кылмыш иши боюнча соттук отурум өттү. Сот отурумунун башталышында айыпталуучу Алиев жазык процессуалдык кодексинин 398-беренесинин 4-бөлүмүнүн негизинде анын укугун жана кызыкчылыгын коргогон жактоочусу Нурлан Сыдыковдон Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун 2019-жылдын 4-сентябрындагы токтомго келтирген апелляциялык даттануусун кайтарып алды. Бүгүн өткөн соттук отурумда Сапар Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтакуновдон Конституциялык палатага сурам жөнөтүү өтүнүчү келип түшүп, сот тараптардын пикирин эске алуу менен аны канааттандыруудан баш тартты. Ошондой эле Исаковдун жактоочусу Замир Жоошев тарабынан документтерди иш материалдарына кошуу тууралуу өтүнүч келип түшүп, бул өтүнүчтү сот тараптардын пикирин эске алуу менен канааттандырды. Өзгөчө кырдаалдарга ыкчам чара көрүү, болтурбоо жана кесепеттерин жоюу багытында бир топ иштер аткарылды. Алардын бири 112 бирдиктүү нөмөттүк диспетчердик кызматы. Мурда Ош жана Бишкек шаарларында иш алып барган кызмат эми бүтүндөй республиканы камтыды. Ошондой эле министрликте калкка маалымдоо жана билдирүү комплекстүү системасы иштелип чыккан. Кенен кийинки материалда. Асия айым Кыргызстандын кайсы аймагында өзгөчө кырдаал катталганынан күн сайын кабардар. Анткени жумушу муну менен байланышта. 112 кызматына чалууларды кабыл алып, тиешелүү кызматтарды такталган дарекке жөнөтүп турат. Айрым учурларда байланышка чыккан атуулдарга кеңеш да берет. Адрести тактайбыз, кайсыл жерде, если здание күйүп аткан болсо, канчанчы этаж, ал жерде эмне бар, канча элдер бар, полный адрести тактап туруп, момент биз реагирование кылып туруп, 101-102-ни, 103-тү жөнөтөбүз.
Асия Айым сыяктуу 8 кызматкер Бишкекте, дагы ушунчасы Ош шаарында 112 кызматында оператор болуп иштейт. Алар күнүнө 4000ден ашуун чалууларга жооп берет. Өрт, сууга чөгүү, тез жардам кызматы жана авариялык чакыруу сыяктуу билдирүүлөрдү ыкчам кабыл алат. Бул республиканын кайсы аймагында болбосо, кайсы жерде байланыш тартса, ошол жерден чалуулар түшсө бизге кабыл алабыз. Ошо жерине, мисалы, бул өзү ушундай стандарт болгон 7 минуттан 10 минутка чейин кызматы жетип барат. Ыкчам чара көрүү кызматы санариптешип, өлкөнүн бүт аймагын камтууда. Максат өзгөчө кырдаалдарда ыкчам иш алып баруу. Бул үчүн аймактардагы медициналык мекемелер өрт коопсуздук, куткаруу жана башка кызматтардын так маалыматы базага киргизилүүдө. Чалуу келип түшкөндө дароо тиешелүү аймактын адистерине кабар жеткирилет. Ал үчүн 7 облустагы жарандык коргонуу тутумдарына 157 жабдуу орнотулган. Это правило золотого часа, чтобы своевременно... Мындай системанын ишке кириши менен убакытты үнөмдөөгө шарт түзүлдү. Өз убагында билдирүүнү кабыл алып, тез арада башка тиешелүү кызматтарга маалымат жөнөтөт. Муну менен ар башка кызматтарга чалуу атуулар убакыт коротпойт. Байланыш боюнча нөөмөтчүлөр 7 секундадан соң дароо жарандардын чалуусуна жооп берип баштайт. 8 айда 1 670 000 чалуу келип түшкөн. Кризистик кырдаалда ыкчам башкарууну камсыздоо максатында өзгөчө кырдаал катталган аймактан видео байланышын уюштурууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Жалпы республиканын аймагындагы абал көзөмөлдө. Эми жарандар дагы кырсык болгон жерден сүрөт же видео материалдарды жибере алышат. Ал үчүн мобилдик тиркеме иштелип чыккан. Ошол 112 службасынын өзүнүн мобилдик тиркемеси иштелип чыккан. Азырынча ал пилоттук долбоордо иштелип жатат. Бирок ошол 112 Кыргызстан деген мобилдик тиркемесине сиздер өзүңүздөрдүн өзгөчө кырдаал жөнүндө маалыматыңызды билдирсеңиз болот да, жүктөп алыпчы. 112 кыска номуру бирдиктүү мамлекеттик нөөмөттүк диспетчердик кызматынан тышкары кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунда бардык тиешелүү жабдуулар камтылган 4 көчмө пункт иш алып барат. Жазгүл Сейдахматова, Рыскелдик Өкүлбеков, ЛТР, Бишкек. Өкмөт туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдарга документ берүү боюнча улуттук кампанияны жүргүзүүдө. Ага ылайык ата-эне күбөлүктүү жөнөкөйлөтүлгөн тартипте ала алат. Тийиштүү мамлекеттик органдар документи жоктордун тизмесин түзүп, анын негизинде документтештирүү өнөктөгү жүрүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат. Улуттук кампаниянын алкагында баласынын документи жок ата-энелердин айрымдары күбөлүктүү жеңилдетилген шартты ала баштады. Ош облусунун тургуну Гүлнара Розиева кезерип кезек күтпөстөн толтура документ чогултпастан баласынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн колуна алды. Муну кассаларга өчүргө турар деген сөз. Чынын айтканда мурда айыппулду ана төлөйм, мына төлөйм деп чыгынбай жүргөм. Эми болсо өкмөт жеңилдетилген шарт түздү дегенин угуп дароо келдим. Мына колума алдым. Киришимиз келди, жазып бериапты. Талап боюнча ата-эне төрөт үйүнөн баласын алып чыгып жатканда эле күбөлүгү менен кошо чыгыш керек. Бирок айрымдар баласы мектепке барганга чейин чыгынбайт. Чыгынса да кандайдыр бир себептерге байланыштуу документти ала албай жүргөндөр бар. 1 жаш 8 айга чейин жашадык. Нике жок, ал жактан деле көлүк алган жокпуз. Кызымдын төрөлгөн тууралуу справкасы бар. Ошо, өзүм паспортум бар. Эми минтип документ ала албай жүргөндөр ушул жылдын аягына чейин баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүктүү жөнөкөйлөтүлгөн тартипте алса болот. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дагы августтун аягында мугалимдердин конференциясында билдирген. Жакында мынакей азыр кампания башталды, улуттук кампаниябыз документтештирүү боюнча. Бир да бала күбөлүк албаган бала болбош керек деп. Мына максатыбыз өлкөдө катталбаган, документи жок, таандыгы жок балдар болбош керек. Мунун баары тең өткөндүн каталарын оңдоо менен алек болуп, ушулардын баарын жоюуга кеткен. Мына 1,5 жылдын ичинде ушул болот. Өлкө боюнча 1200 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Өкмөттүн тапшырмасы менен мамлекеттик каттоо кызматы тийиштүү органдар менен биргеликте түзүлгөн тизменин негизинде документти даярдап, балдар жашаган аймактарга алып барып берет. Ушул оор кырдаалда жашаган балдарды документтештирүү боюнча жоопкерчилиги чектелген ушул документтерди даярдоо Гознак деген мамлекеттик ишкана бар. Ошол ишкана менен келишим түзүлүп 1500 даана туулгандыгы тууралуу күбөлүктү ошол бекер берүү иш-чаралары каралды. Өкмөттүн тапшырмасы менен мындан ары саламаттык сактоо министрлиги төрөт үйлөрүнө кош бойлуу аял документи жок түшсө, ал тууралуу маалыматты базадан табуу жана ыкчам түрдө балага документтерди даярдоо үчүн тиешелүү органдарга маалымат бериши керек. Ильяс Анарбай уулу, Иният Эргешова, ЛТР, Бишкек. Жаңылыктардын кечки чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Саламатта туруңуздар.